Кыргызстанда өткөн жылы жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болгондордун саны 19,4%га көбөйгөн. Бул тууралуу улуттук кардиология жана терапия борборунун окумуштуу катчысы Вера Зинцова билдирди. Айтымында бул тамеки тарткан адамдардын саны кескин өсүшүнө байланыштуу. Ошондой эле адистер чылым чекпей, бирок анын түтүнүн жуткан адамдардын ден соолугуна да зыян тартаарын эскертүүдө. Буга байланыштуу медицина тармагынын өкүлдөрү бийликти, жарандарды тамеки түтүнү жана аэрозолсуз абага болгон укуктарды коргоо боюнча мыйзам долбоорун колдоого чакырды. Белгилей кетсек, мыйзам долбоору 29-июлда Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан жактырылып, учурда ал президенттик администрацияда каралып жатат. Страдает как первичная, так и вторичная профилактика. Статистика боюнча былтыр карантин учурунда адамдар көбүрөөк тамеки тартып, туура эмес тамактанып жана активдүү жашоо образын азайткан. Бул жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болгондордун санынын өсүшүнө алып келүүдө. Ушул себептен улам өлкөдө көптөгөн эркектер орто жашка чейин жашабайт. Ал эми пассивдүү тамеки чегүү мындан дагы коркунучтуу. Бул тамеки түтүнүн жуткан адамдар. Биз бийликке кайрылып, жарандардын тамеки түтүнү жок таза абада болуу укуктарын коргой турган мыйзам долбоорун колдоого чакырабыз.